Кыргызстанда май айынан тарта электр энергиясына болгон тариф 26 тыйынга кымбаттайт. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын энергетика министри Талайбек Ибраев жыл жыйынтыгын чыгарган коллегиянын жүрүшүндө журналисттерге билдирди. Мындай саясат 2030 жылга чейин улантылып, түшкөн каражат акылдуу эсептегичтерди орнотуу, реконструкция сыяктуу иштерге жумшалып, авариялык абалды жөнгө салууга жардам берерин билдирди. Ал ошондой эле мурунку жылга салыштырмалуу быйылкы авариялык өчүрүүлөр 25% азайганын билдирди. Быйылкы жылы 26 тыйынга тариф кымбаттайт. 26 тыйынга азыр өзүңөр билесиңер эмне келет. Биз жылдан жылга мына мен айтып атпайм, эгерде жылдан жылга ушул тариф саясатын ушинтип кете берсек, жана анда авариялык өчүрүүлөр көрдүк. Канча кече болгон 11 тыйынга көтөрүлдү эле 25% мындайча айтканда өчүрүүлөр азайып атат. Ошондой сыяктуу. Ана реконструкциялар болот. Ошол тарифтин түшкөн каражаттын баарын тең жана СИП провод. Мына азыр дагы отчет беришет. Мына быйылкы жылы почти 500ге жакын аскүе счетчигин коелу деп атабыз. 500. Андан ошонун менен бизде 900 миңге жакын мындайча айтканда биздин мамлекеттеги абоненттерге ошол аскүе счетчиги коюлуп калат. Мындайча айтканда кыргызча айтканда акылдуу счетчиктер коюлуп калат. Дагы 400дөй алса ошондо биз 1,5 миллион абонентибиздин биз бүгүнкү тейлеп аткан ошонун баары тең акылдуу счетчиктер менен камсыз болот.